Сүйүнбек Ерматов Чолпонбай айылынын тургуну. Ал бул аймактагы кайракы жерден жер алып, буудай айдаган. Кайракы жер болгону менен жаз алдында бир жолу сугарууга жетишип келген. Бирок быйылкы жылы экен эгине суу жетпей, баш алган буудайлары бышып баратат. Мурун кайрак боюнча бөлүнгөн жер болчу да, анан болсо сууда келет бул жергечи. Анан айыл өкмөттөн чыкты, баягы активден чыкты. Айдагыла, сепкиле, бир жолу суу ичкенге болот экен деп туруп барыске бөлүп берген жеричи. Жерде баш аягы 200 гектардан ашык жер бар. Айда жүргөнүмө 6-7 жыл болуп калды. Мурунку айыл өкмөттөр жардам берген, арыктар касканбыз. Анан ошо менен суу иччи жылда. Союздун убагында берилет сугарылчы. О жерде БСР бар. Эгер ошо БСР иштесе, мисалы, бияк бетте 350 гектар бар. Наркы бетте Кызыл Адырдыкычы 250 гектар бар. 500 гектар суу иччи. Мына каралбай калды. Бүт мына көрдүңөр, будайды көрдү. Эми суу берден да болбойт. Ал эми Жумабек Озокеев Тайчикен байлык сервис кооперативи аркылуу жалпы 70 гектардан ашык жер алып эгин айдаган. Быйылкы жылдагы суга суунун аздыгы бул кооперативге тиешелүү кайракы жерге себилген эгиндерге дагы жетпей калды. Айдап атканда суу беребиз, бир сугарасыңар деген. 20 гектари ошон арыга деги суу чыкпайт. Анан 41 гектари суу чыгып эме кылыш керек болчу да. Биз эрте жазда 2,5 километр арык бар. Ошону 9 өзүбүз 9буз. 9 келип оңдоп бир 40 миңдей акча кетти. Ошого бир суу келди да токтоп калды. Айыл чарбасына эле кайрылдык. Азыр суугар барбыр эми. Азыр комбайнга да илинбей калды. Муну комбайн илинбейт. Аймакта суга суунун жетишсиздиги мындагы эгин талааларын иштеткен дыйкандарды чыгымга учатканын айтышат. Бу жерде мындай суроо туулат да. Кайракы жерде суу берилбесе, эмнеге конкурска коюп берилди деген маселе да. Мына сууду 500 деди, 500тен алдын ала төлөдүк. Налогторун баарын договор түздүк, баары алдык, конкурска катышып, талашып, жаман көрүнүп элге ушунча жерлердин баарын алдык. Мына аягында келген результат ушундай болду. Анан ушу дыйкандарга жардам бир каралыш керек, мамлекет тарабынан карап, мына көрүп атасыздар, арыз чыктадык, акты түзүлүп, комиссионный келгиле деп арыз чыктаганбыз. Бир жумадан ашып кетти убарга. Ала келсе да көрөт, акты түзүлөт. Суу чарба адистери дыйкандарга сууга сууну өз учуруна жеткирүү максатында мураптар менен бирге иштер жүрүп жаткандыгын билдиришип, эрте жазда айыл өкмөттөргө билдирүү берилгендигин айтышат. Таластан келип аткан бизге бүгүнкү күндө кирип аткан суу 6 куб 900 болуп атат. Анын кара бурадан 2,5 кубту кошуп атабыз. Ошо менен БТК болгону азыр өздөрү ички водоборот деп коебуз. Которуштуруп суугаруу мемесинин ыкмасы менен суугарышып атат. Ушул массивден эле бир 120 гектар жерге суу чыгара албай калдык, кайрак болуп калды. Суунун келиши болгону поступление аз болуп калды да. Ошого байланыштуу кайракы жерде буудайларыбыз калып калып атат да. Талас область боюнча кара бура эң этектеги, суунун этегинде жайгашкан район, көйгөйлүү район. Поливной бүткөндөн кийин кайракыга чыгарабыз деген ошо ар бир абыпында айыл өкмөт баарынын чечимдери бар, өздөрүнүн токтомдору. Өткөн жылы сууга суу кенен болуп, бул аймактагы кайракы жерлердин бардыгы бир сугаттан өткөрүлгөн. Быйылкы жылдагы аба ырайынын кургакчылдыгы, өзүндөгү суулардын аз болушу көйгөй жаратты. Дыйкандар кийинки жылдары бул көйгөй кайталанбашы үчүн Сайыз учурунда насостук станция катары курула баштаган БСРди кайра ишке киргизүү зарылчылыгын айтышат. Сайыздын убагында бул жерден толтуруп, жердин асты менен турба менен апарып, ара жерден гидранттарды чыгарып койгон да. Анан гидранттарга шланганы кийгизип туруп, жерге чыдап койбой кадимкидей эле арык менен суугарышып атчы. Могу жерлердин баары иштетилген жерлер болчу да. Анан Сайыз кулагандан кийин негедир бийлик карабай калды да, жердин астында турбалардын баарын элдер казып керегине пайдаланышып кетти. Эми азыр ушул кезде ушу БСРди иштетсе болот эле да, акча. Эми финансага такалат да, бардык иш финансага такалат. Эми ушуну иштетсе ушул жерде 300 гектар тегерегинде жер иштетилет эле да. Себеби каждый губернатор келген сайын айтып атат. Ушуну иштетебиз, Кудай кааласа иштетебиз деп. Эми азыр президенттин өзү деле айтып атпайбы? БСР, БДРлардын баары иштеш керек деп. Келечекте баары иштеш керек. Ушунча жер бош жатыр да. Эми азык-түлүк коопсуздугуна бул чоң салым болот эле да, мисалы үчүн. Бүгүнкү күндө жалпы Айтматов районунда 31.240 гектар сугат жер бар. Азыркы учурда сугат жерлерге суу которуштуруу ыкмасы менен берилүүдө. Бул аянттар биринчи сугаттан өткөрүлгөндөн кийин кайракы жерлерге берилерин суу чарба адистери билдиришти. Нурузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Айтматов району.